Саламатсыңарбы, мен катталуучуларым. Мен өткөндө кылжугуш жөнүндө айтып бердим эле, бадыраң жөнүндө айтып берейин да. Бадыраңды мен мурда билбей өстүрүп жүрдүм эле, көп сырларын билип калдым. Буга көбүнчө Байдыйкан колдоо борбору, анан Жалал Абадтагы СКСтин агрономдорунан үйрөндүм да көбүнчө. Мына билгендерим айта баштайын. Мына бадыраңды бүгүн 3 сентябрь 2022 жыл, мен муну 13 августта эккенмин да, ошондо 20 күн болсо керек. Бул мен билгендерим мынау эмеден баштап, мына бадыраңды мен гумуска эккем, мында гумус турбайбы? Мынау астыңкы жалбырактарды алып коюш керек да, астыңкы. Биякта шамал жүрүш керек. Анан астыңкы мөмөлөрүн дагы алып коебуз. 1, 2, 3, 4 көчөй. Анан кийин эмнерде орустар пасынки деп коет экен, мына шак. Мына шак. Ушуну пасынки деген кыргызча өгөй бала, ушу өгөй балада экен да, муну алып салыш керек экен. Анан кийин подчасовой стрелка деп коет. Мына муруттарын, усы, муну алып коюп атам. Анан муну подчасовой стрелке ороп коебуз. Анан ороп койгондо бул көбүнчө биз мына жипке ороп атпайбызбы? Муну жипке оролуш үчүн керек да, усы. Мындай оролгон, мындай оролуп турганга тийбейбиз. Анан оролбогондорду бизге бул азыктарды бүт күчүн алып коет да бадыраңдын. Ошон үчүн мына мурутчаларын да алып коебуз. Анан кийин муну көрсөтсүн. Муну дагы пасынок, өгөй бала. Муну дагы алабыз. Мында дагы мына чоң жалбырактарды шамал жүрүш үчүн алып коебуз дагы. 4 мына эмелерин да алып коебуз, мындай мурутчаларын, усы. Анан мына пасыныктарды канчалык жаш кезде алсаңар, ошончолук пайдалуу да. Мына мен салатный кайчыны иштетем, кайчы менен алыш керек. Эгерде кол менен алсаңар, мындай эзилип закаланып калат. Эгерде кайчы менен, куш кайчы менен алса, мына алган жери инфекция кирбей, ошол жери катып калат да. Эмнерде да мен алып коюп атам. Усыйсы менен, мына мурутчасы менен пасыногун кошо алып атам. Калганын ороп коебуз. Муну дагы кийинки бадыраңда мунуга турмуш баштаптыр, муну дагы кесип коебуз дагы. Муну дагы ороп коебуз. Мен көбүнчө гумуска өстүрүп атам. Гумус деген сөлжандарды багып, бул жерде эч кандай минералдык жер семиктер салынбайт. Жалаң гана гумуска өстүрүп атабыз. Себеби гумус эмеге, ден соолукка пайдалуу. Муну дагы көрсөтсөм, муну пасынок деген аябай чоңоюп кетти. Мен көрбөй калдым да муну. Мындай кичинекей пасынокду алып коебуз. Мына чоң пасынокду эмне кылыш керек эми? Мен кээде мындай кылам. Бу жерден алып коем. Бу жерде 1-3-4 бадыраңды түйүп алыптыр, эми убал болбосун деп мен мындай кылып коем да. Кесип коем. Ушул жерден 3-4 бадыраң өсөт. Мына жакта чоң жалбырактар дагы таза аба, мындай вентиляция болуп туруш үчүн алып коебуз да. Гумус жөнүндө 1-2 ооз айта кетейин. Мен гумусту мындай кылып багамын. Мында сөлжандар. Сөлжандар. Бул сөлжандар топурактын эменин көңдү ушинтип карайтып жешет дагы. Бу жердеги микробторду,
чөптүн уруктарын баардыгын жеп коет экен да. Ошо 4 жалбыракка чейин ошо түйүп аткан бадыраңдарды алып салабыз. Себеби бул тамырын жайылтып, бадыраң өзүнө келип алганга жардам берет экен да. Ошондуктан аеосуз эле алып салсак болот. Бул тамырдын өнүгүшүнө, тамырдын жер астында жайылып кетиш үчүн ошо 3-4 жаңы түйгөн бадыраңды алып салабыз. Муну ошо пасынковать кылып акырына чейин пасынковать кыла беребиз. Анан 1 метрдей өскөндөн кийин жөн койсок болот экен. Пасынковать кылып элечи, жана кошумча шактарын албай эле. Мында дагы турат. Мындагы аеосуз эле алып салабыз. Ушуну мен дагы билбей кылдым эле. Көп нерсени өзүмүн каталарым боюнча үйрөндүм. Ошону дагы силерге үйрөтүп коеюн. Ошо ютубтагы орус кемпирлердин ютуб каналдарда айткандай, сделайте подписку на мой канал, ставьте лайки дебеймин. Бир гана өзүңөр үйрөнгөнүңөргө атайын үйрөтүп атамын. Кудум ушундай эле кылып, үйүңөрдө, балкондордо горшокко отургузуп, терезелерди өстүрсөңөр да болот ушундайды.